Саламатсыздарбы мекендештер. Менин атым Мирбек. Мен өзүм Россияда адвокат болуп эмгектенем. Бүгүн болсо ошол видео аркылуу биздин Россияда жүргөн мекендештердин ар кандай ситуациялар болот. Ошол ситуациялардын арасында биздин мекендештердин арасында жабыркаланган же болбосо мындайча айтканда кылмыш иштер боюнча потерпевший болуп далилденген биздин мекендештердин укугу жөнүндө айта турам. Мындайча айтканда права потерпевших деп айтылат орусча тилде, же болбосо жабыркаланган биздин мекендештердин укуктары жөнүндө айтат элем. Анткени менин байкашым боюнча Россияда же болбосо ошол өзгөчө Москва шаарында көп биздин мекендештер ар кандай ситуацияларга түшүп потерпевший деген процессуалдык статусун алышат, же ошондой эле жабыркаган адамдардын катарына тиет дагы. Көп учурларда ошол жабыркаланган өзүнүн кандайдыр бир укугун коргоо маалында эч кандай жок дегенде же моралдык компенсация же болбосо имущественный компенсацияны же болбосо моральный вредтин компенсациясын кайра төлөтүрүү же болбосо ошол кайра өзүнүн укугунун бузулганын кайра орнотуу маалында аябай аз болот. Ушул биздин менин жанымда Назгүл деген эжеке. Назгүл эжеке, сиз өзүңүздүн историяңызды айтып берип койсоңуз, кандай болуп таанышып калдык, анан ошол болуп өткөн башыңыздан болуп өткөн иш жөнүндө кыска бир маалым айтып койсоңуздар, анан ошол өткөн иштин негизинен эң негизги кандай сабак алдыңыздар, ошол жөнүндө айтып берип койсоңуздар. Рахмат. Кымбаттуу мекендештер, туура Мирбек айтып кеткендей 1 жыл болоюн деп калды. Ушундай биздин үй-бүлөбүздүн башына бир кырсык болуп, бир тууган сиңдибизден айрылып калдык. Анын күнөөлүүлөрү болуп ошол доктурлар, ошол мекеме доктурдан болгон, күнөөкөрлөр ошо доктурлар болчу. Эми Кудайга шүгүр акыйкатчылык бар экен. 1 жылга жакын убакыт болду. 1 жыл убакытка чейин күрөштүк. Акыйкатчылык деген жеңет экен. Канча узун жолду басып, ошо акыйкатчылыктын түбүнө жетем деген үмүт менен үмүтүмдү үзбөй ушулакка чейин күрөшүп келдим. Багы кыргызда айтат го, ак ийгет бирок сынбайт дегендей, ошол кыргыздын сөзү чын экен. Болгону гана ошол иштин аягына жетиш үчүн бир аз сабырдуулук, чыдамкайлык талап кылынат экен. Мен үчүн деле бул иштин соңуна жетиш абдан кыйын болду. Көп убакытымды да кетти. Бирок үмүтүбүздү үзбөй, ошо ата энемдин көзүнүн жашын аягына чыксын деп мен күрөштүм. Күрөшүп, ошол үзүлбөгөн үмүтүмдүн бүгүн соңуна жеттим десем болот. Ошол күнөөлүү болгон адамдар жазасын алышты. Мен кандай алдыма ошол сиңдим каза болгондо максат койсом, ошол максаттарым ишке ашып, алар өзүнүн баягы жазасын алды дейм да. Эми рахмат. Анан бул жеңишке, бул чыдамкайлык иштин аркасында дагы мага жардамчы болгон Мирбек бар. Мирбекке да рахмат. Мен ошол өчүп бараткан үмүтүмдү үмүт кошуп, эже башыңызды көтөрүңүз, буйруса баары жакшы болот деп мага аябай юридикалык жактан дагы, моралдык жактан дагы мага жардамчы болуп, ушул иштин аягына чыгышка Мирбектин салымы зор. Разымын ушундай Москвада, чет жерлер болсо да ушундай кыргыз, ушундай илимдүү билимдүү жакшы кыргыз жигиттер бар экенине, ушу кыргыздарга жардамчы болуп атканына абдан чоң разымын. Ишине ийгилик каалайм. Кудай дайыма ишинен ийгилик таап, дайыма жолу ачык болушун тилейм. Анан мекендештерди ошо чыдамкайлыкка чакырам. Сөз жок, баягы акыйкатчылык жеңет экен, үмүт деген бар экенин эме кылыңыздар, ишениңиздер. Мен көп эле нерселерди уктум. Ушулакка чейин менин айланамдагы эле курчап жүргөн досторум, тууган уруктарым деле ой сен бекер кыласың, кетесиң, келесиң, акчаң эле кетет, жол кирең эле кетет, баары бир ал башка мамлекет сени эчтеке
ийгиликке жетише албайсың, жем болосуң, анан еще акчаң кетет, башка эчтеке жыйынтык чыкпайт деген күндөрдү уктум. Бирок Кудайга шүгүр баардыгы жакшы болду. Ошон үчүн баарыңыздарга акыйкатчылыкты жетишиңиздер үгүттөп айтып кетем. Сөз жок, акыйкатчылык жеңет. Ишеним берем баарыңыздарга. Урматтуу мекендештер, эгерде ошол акыйкат жолун издейм десеңиздер, ошол өзүңүздөрдүн укугуңуздарды билип, жана ушул түшкөн акыйкат жолун аягына чейин жеткенге аракет кылыңыздар. Бар болуңуздар, ойлогон максаттарыңыздарга жетип, аман эсен кайра мекенибизге кайтып келели. Эч кимдин башына ушундай жаман күндөр туш болбосун. Дайыма жакшы күндөрдө жакшы нерсебизди чечкенге милдет жардам берип турсун. Чоң рахмат, баарыңыздарга чоң рахмат.